Теңир Мусага мындай деди: "Силерге жер бөлүп бере турган адамдар булар: ыйык кызмат кылуучу Элазар жана Нундун уулу Жашия. Жер бөлүштүргөнгө ар бир уруудан бирден төрө алгыла. Ал төрөлөр булар: Жүйүт уруусунан Жепундун уулу Калеп, Шимон уруусунан Амиюттун уулу Шамуэль, Бенжамин уруусунан Кислондун уулу Элидат, Дан уруусунан Мырза Жогланын уулу Буки төрө, Жусуптун уулдарынан Менашенин уруусунан Эйпоттун уулу Ханиел төрө, Эпрайым уруусунан Шиптандын уулу Кемуэл төрө, Забулун уруусунан Парнактын уулу Элитсапан төрө, Исахар уруусунан Азандын уулу Палтиел төрө, Ашыр уруусунан Шеломинин уулу Акиют төрө, Напталы уруусунан Амиюттун уулу Педаел төрө. Теңирдин буйругу боюнча Исраил уулдарынын энчисине Канаан жерин бөлүштүрө тургандар ушулар. 35 бөлүм. Теңир Мусага Жерихонун каршысындагы Иордандын боюнда Маап түздүгүндө мындай деди: "Исраил уулдарына буйрук бер. Алар өздөрүнүн үлүштөрүнөн лебилерге жашай турган шаарларды беришсин. Шаарлардын тегерегиндеги жерлерди да лебилерге бергиле. Шаарлар алар үчүн жашай турган жай болот. Талаалар болсо алардын мал үчүн жайыт, мал мүлк үчүн короо жай, күндөлүк керектөөлөр үчүн жер болот. Лебилерге бере турган шаарлардын тегерегиндеги талаалар шаардын дубалдарынан 2000 чыканак ары болушу керек. Шаардын сыртынан чыгышты карай 2000 чыканак, түштүккө карай 2000 чыканак, батышка карай 2000 чыканак, түндүккө карай 2000 чыканак ченегиле. Ортосунда шаар турат. Шаардын сыртындагы талаалары ушундай болот. Лебилерге бере турган шаарларыңардын ичинен 6 шаарды баш калкалоо үчүн бергиле. Ал шаарларга киши өлтүргөн адам качып барат. Мындан тышкары 42 шаар бергиле. Лебилерге талаалар менен 48 шаар бергиле. Исраил уулдарынын үлүштөрүнөн шаарларды бере баштаганыңарда саны көп уруудан көбүрөөк үлүш, саны аз уруудан азыраак үлүш бергиле. Ар бир уруу алган үлүшүнө жараша өз шаарларынан лебилерге берүүгө тийиш.